Мен атым Сезим, 15 жаштамын. Төрөлгөндөн бери ооруп келем. Азыр мага болсо операция керек болуп жатат. Турцияда ал операция болсо $30.000 турат экен. Анан сизге кайрылып жатканбыз, жардам берип коюңуз деп. 2023-жылга главный план это сделать операцию в Турции. Через год может поступить в колледж и развиваться в сфере бизнеса и помогать людям. Это один из главных планов моей жизни. Саламатсыздарбы, мен Язова Альвина, 1986-жылы туулган, Чүй области Чүй району Кекет айыл өкмөтүнө кайраштуу Советский айылынан келдик. 5 баланын апасы болом. Уулу кызыбыз Сезим төрөлгөндөн бери ооруп келет. Диагнозу болсо врожденный высокостоячая правая лопатка, деформация грудной клетки болуп төрөлгөн. Ошол эки оорусу чоңойгон сайын күндөн күнгө омурткасына тез тарсын тийгизип, ошо азыркы учурда сколиоз 4-степени болуп калды. Төрөлгөндө сколиозу жок эле, ошо оорунун кесепетинен ушу чоңойгон сайын сколиоз омурткасы кыйшыйып, сколиоз 4-степени болуп калдык. Анан ноябрда Турциядан врачтар келишип, биз кызды көрсөткөнүбүздө ошо тез арада Турциядан операция кылышыңар керек, кыз чоңоюп калыптыр, мындан ары кылбай койсоңор ушу омурткаларын кысып, күндөн күнгө начарлайт экен. Ошон үчүн кыргыз элибизге кайрылып жардам сурап кайрылып жатабыз. Өзүбүздүн үй бүлөбүз менен биринчи элге кайрылбай эле мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт экен. Операцияга $30.000 керектелет экен. Ошон үчүн өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жетпегенине ошо кыргыз элибизге кайрылып келүүбүз. 2023-жылга главный план это сделать операцию в Турции. Через год может поступить в колледж и развиваться в сфере бизнеса и помогать людям. Скорее всего, какой-нибудь бизнес Алпары, и может быть даже откроем благотворительный фонд, может быть, и помогать людям. Это один из главных планов моей жизни. Сезим өзү кичинекей кезинен эле ошо бийге жакын болуп өстү. Анан өзү калп айтканды жаман көрөт. Өзү да такыр калп айтпайт. Анан справедливость деп эле акыйкат издеп жүрөт да, ошо эмне үчүн адамдар мындай болуп калат, эмне үчүн мынтпейт деп эле. Акыйкат болсо, анан таза болсо, мындай болсо деп ошонусун көп карайт. Менин да ошо кызым өзүнүн ошо денесинен, дене формасынан ошо тартынбай, башка кыздардай болуп эле каалаган кийимин кийип, университеттерге окуп, максаттарын коюп чоңойсо деп каалайм. Кыргыз элибиз боорукер, жарокер, кайрымдуу болгонуна байланыштуу ошо кыргыз элибизден бизге окшогон адамдарга кайдыгер карабай жардам берет деп ишенебиз.